Uят emesмін, қатты ұнап. Үйіңізге барып балаңызға беріңіз де жебейді. Самсы пішіріп отырсыз ба? Наоборот, как раз мұғалімдерге ошоны беріңіз. Мұғалімдерге как ошоны беріңіз. Мына жақта түтін бізге келеді. Шашлык. Все, түшіндім. Ушуну жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Салам алейкум, кандайсыз? Саламатсызбы? Кандайсыз жеке? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы жеке? Кыйналбай атасызбы жеке? Жакшы элеби? Мектеп жылуу элеби? Жеке, салам алейкум. Денсаулыктарыңыз жакшы. Норка тумак менен турасыз го жеке? Норка тумак менен турасыз го жеке? Кароолдарыңыз норка тумак менен. Ya. Qancha o'rinli maktab ekan bu? 560 o'rinli 1100 o'quvchi bor hozir. 1100 o'quvchi bor, ha? Tak, bu значит maktabga muayil keladi, ha? Ayıl dağı? Шаардагы мектептер ХБКдан бүтүш. Biraz kimeden var? Karasu'dan kalkıp ketken. Respublikanski mektebi de. Eğer bizge öttü. Bizge ötkönden de hem var. 1 yıl oldu. Atayın alqağında. Çok. Burada şarkıları olan. Şarkısı olan. Mektep Status Respublikanski var. Gimnaziya öyle. Hazır şarkı öttü. Жетіген. Біздің мектеп. Шардың. O ne olған? Жаңағы. Kekeytim abla 70 lira koy. Hey. Vaziyette biraz tutun çıkartken dağı. Hey. Mektep kapta oturdu. Mektep kaptaydı. Kaç? Bizde negizde şu Danya Turabes falan olanda. Adam şu жерге келген немелер клиенттер. Başını hemen götür. Dedi Cumhurbaşkanı dolar tut da. Так. Эме кадастр не olған здание бұл? Бұл сол жекеменшікте өткен. Hey. Бүгінгі күнде общепит болыштырды. Жоқ, бұл мектептің территориясында тұрау? Социалдық объектке трансформация болған екен. Мектеп 230, бұл жақ 20. Мектепке. Медицинский центр, мектеп отдельно 230. Екеулі социальный объектке трансформация 2009 жылы болды. Так, Юрий, қандай маалыматыңыз бар? Бул жер боюнча мурда бул жер Айыл Чарба категориясына жетилке Так. болгон. 2008-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан мектепке жана медицина борбору деп трансформация болгон. Сос объектке. Так. Ошол эле жылы 2008-жылы Нариман айыл өкмөтү тарабынан бул жер сатылган. Жетилке сатылган төрүк аркылуу. Трансформация болгондон кийин. Сатылган ооба. Значит, бұл мектепте ажыратып қалып тұрып жақ сатқан. 20 сотығы сатылған. Мектептің ішіндегі 2,5 гектар жертілкен ішінде 20 сотығы сатылған. Значит, сос объект екен да. Все, түшүндүм. Анда. Түтін бізге келеді. Шашлык. Все, түшүндүм. Анда эскертүүлөрдү бергиле. Иш кагаздаарын алып келиңиз. Документин дайындап сотко бергиле. Анда сос объект екен да. Мектептин территориясында жайгашкан экен. Сиз билбейт экенсиз эжеке? Мен сүйлөшүп чыккам. Жок, мо мектептин билбейт экенсиз, Сиз билбейт. Айтпайсызбы мен билбейм дебейсизби эжеке? Канча балаңыз бар эжеке? Азыр 1120. 1100 бала. Бияка 70 лира же казаны бар, эмнеси бар? Фильмин 70 лира. Кекейфте пиширет. Тандырга пиширет, бундайга пиширишет кыскасы. Все, значит, давайте эметкиле эскертүү бергиле. Эметсин, башка жака жылдырсын. Азырынча кийин эмет туруп мектепке өткөрүп бериш керек жердичи. Мектептин жери экен да. Эмне үчүн мектептин жерин алышат? Тамак киши. Так, сол аякта. Чык керекпи? Саламатсызбы жеке? Саламатсызбы. Тетяктабы столовый? Чай ичип чыгыштыбы? Балдар жеп чыгыштыбы? Кой туруңуз. Так. Качанкы булочка бул? Каттууга? Ким? Бекташевич. Сен мындай нан жебейсиң да? Свежий нан жейсиң да? Кара мына 3 күн болуп туруна булочка качы? Эмне үчүн эмес, начар? Достар, Жеке, муздак. Пишпай калып турган.
Siz bunday nан жебейсиз да? Siz свежий нан жейсиз да? Тандап жесеңиз керек siz. Ya. Жеп көрсеңиз? Саламатсыз ба? Ким бышырып жатат? Жеке каттуу комолор бар да, караң. Ya. Kim bışırdı? Siz mi? Kara içi bışpay kalıp durmadı. Kamır. Kolunuzdan kelbese, karama arkası kuyup kalıp durmadı. Kolunuzdan kelbese aytpayсыз. Men kolundan kelbeyt. Men bışıra albayмын. Men бул үчүн эжеке. Бул булочканы бышыруу үчүн кулинар болуш керек. Кулинар деген билесизби? Булочка, торт бышырган специалисти кулинар дейт. Ошондой дейби? Ya. Je тура эмес айтып атам ба? Караңмы, аркасы күйүп калыптыр. Олар күйүп калыптыр мынакей караңмы, эжеке. Уят эмес мына, каттуу. Үйүңүзгө барып балаңызга бериңиз, эжеке жебейт. Сиздин балаңыз жебесе керек. Сиз тазасын, жакшынакай айналып барасыз да. Кара мына. Баадыма катып калыптыр, мына кара. Самсы пиширип атасыз ба? Наоборот, как раз мугалимдерге ошону бериңиз. Мугалимдерге как ошону бериңиз. Бышпаганда. Мугалимдерге свежий самса экен да? Я, эжеке. Аркасы күйө баштаптыр уже. Алыңыз, буну артын күйдүрүп саласыз. Ет таза екен. Мо фаршты базардан сатып келесиңер, өзүңөр чыгарасыңарбы? Я. Я. Мо сосиска эмнеге иштетесиңер? Мына еттер иштетилеби? Еттер иштетесиңерби? Ооба, мына балдар кече көбүрөөк келип калган экен да. Ошону турап экиге бөлүп салып койдук окуучулар. Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кыйналбай атасызбы? Пакет алып чык. Карама, эжеке. Эч ким жебепти, карасаң. Кантип жейт муну? Айтсаңыз, кантип жейт эжеке? Уялбайсыңарбы? Кантип жейт муну балдар? Ичи ооруйт го, эртең ашкадан ооруйт. Бул жөнү камыр экен го, карабайсыз мына, камыр. Чогулт бар, нандар чогулт. Чогултуп, Нурлан Аким Жагынч менен Тынчтык Бекташевке салып 3кө бөлгүлө. 3кө бөлүп, эжеке жарымын алып кетсин. Сал. Дагы алып кет эмеден, пакеттен. Кана караган ушулбу? Камырды берип атасыңар балдарга. Уялбайсыңарбы? Бир уят деген болуш керек да. Дагы бир пакет алып чык. Алып келиңиз эжеке пакеттен. Срочно, Бекташев, срочно тиги кулинар эжекени алмаштыргыла. Жакшы бир кулинар, бир повар алып келип койгула. Керек болсо эжекенди алмаштыргыла. Карабайт экен да. Ону Нурлан Акимжан, сиз балдарымы үйгө апарып, балдарыңызга берип көрүңүз, жейп экен. Түшүндүңүзбү? Так, Бекташевич, могу сизге. Так, могу сизге балдарыңызга апарып берип көрүңүз, жейп экен. Ана айтасыз мага, эжеке, мынау сизге. Үйгө апарып балдарыңыз менен берип көрүңүзчү, жейп экен, жебейб экен. Анан айтасыз мага. Түшүндүңүзбү? Мынанда сизге эжеке, балдарыңызга берип көрүңүз. Жейби, жебейби? Анан айтасыз. Карам, эч ким жебептир. Уят да. Кандайсыз? Эжеке? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы эжеке? Саламатсызбы эжеке? Кандай жакшысызбы? Саламатсызбы эжеке? Кандай жакшысызбы? Саламатсызбы? Кандай жаксыңарбы? Сиз жакшыбы? Кыйналбай элеби? Мектеп жакшы экен. Типовой сонун, современный мектеп экен. Бирок балдарга берген оокатыңар начар. Булочкалар пышпай калыптыр. Ар жагы күйүп кетиптир.
Демесе қана пакетіңер. Жоқ, алып кел пакетті бер жаққа. Нандың булочкаларын іші пішпай қалыптыр. Іші қамыр бойдан. Сіздерге осы соны қылып пирожки самсып пішіріп отады. Айтады, бұл дейді, қатыған булочка балдарға свежий самса мұғалімдерге дейді. Тұрмес болып қалады, ем жай қандай дейсіз жеке? Азыр мынакей, азыр ұқшы деді шықты ме жеке ме? Шына директор айтып көрді. Тұрмес болып қалады жеке, сіздер свежий самса жесіңер, булочканы, бұшпаған булочканы балдар жесе, ұят тұрмес болып қалмай ма? Ал, көтөр, қана берік пакет. Бер өзіне. Көтөр, машинаға апарып сал. Мынаке. Екеуі мынау мен орын басарым, үйіне апарып жеп көрсін. Моғы гаранон жетекшісі, үйіне апарып жеп көрсін булочканы, балдарын апарып берсін, анан көрөбүз. Мен ертеге келем. Ертеге саат қаншада бересіңер жеке булочканы? 9-ға, мен ровно саат 9-да келем. Проверим. Бүгін екеуіңіз түн өгіледі. Шыныңыр, кулинарды алмаштырғыла, ачытқыны еметкеле, жанағындай тестамесі бар екен. Мне кажется, бұл жерде ачытқы менен ундың сапатын ачар. Шыныңыр, ертең мен саат 9 прямо пышный болуш керек, жұмшақ болуш керек булочкача. Анан үстіне жанағындай емес еп қойыш керек. Пудра. Турабы жеке? Сонун, ежекесі өзі кулинар деген сауатыңыз бар ба? Я. Кулинарсыз, ну тем более анда түшүнөт экенсиз жеке. Макулбу? Мен ертең саат 9-да келип текшерем. Хорошо? Макул, жакшы туруңдар жеке. Ичи оруйт, нашкадан оруйт да. Иштеп, эле таштап коюшуптур. Ауган болсо турушун орка тумак. Нары жак болсо бушпай калыптыр. Мо түтүн чыгат экен да. Вот видишь. Я. Ушу немелердин түтүн чыгат деп жалпылуу табы. Растап пышатты шуда. Ушуну жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Тез жасап турат. Я. Фирменный блюдасы дейт. Тез жасаса, көп жасаса. Так, эме Адилет, кадастр. Маалымат берип койсоңуз моюм боюнча, Чекекеев боюнча. 2008-жылы Айылчыгы абагатындагы жерден Кара Судан 224 гектар жер трансформация болгон. Анын ичинен бул дагы бар, социалдык объект 2,5 гектар, 230 мектепке, 20 соттук поликлиника. ФАПка, Андан кийин 2010-жылы ошол 50-дин ичинен 20 гектар 20 соттук жер бөлүнүп, туз сатууга чыккан экен. Жеке менчикке берилип кеткен, Менчикке берилген. Андан колдонгонго күндө жеке менчик ээси катары Так, эме юрист кайда жүрөт? Так, юрист Айзада, маалымат берип койсоңуз. Бул жер башта кабалы айылчыгы абагатына жетип анан бул жер 2,5 гектар жеткенси мектепке жана медицина борборуна деп трансформация болот. Трансформация апрель айында болот 2008-жылы. Бул жердин ремонт өкмөтү сентябрда сатып берди. 20 соток жер. Мен түшүнүшүмө караганда, мо 20 соток жерде турат. Бирок 20 сотик мектептин трансформация болгондо медицина борбору мектепке деп болгон. Экөө бир болгон. Значит, соцобъект мыйзамсыз сатылып кеткен, мыйзамсыз берилип кеткен. Сатылган. Болгондон кийин айыл өкмөт 230 миңге сатты ошол үчүн. Все, значит, давайте документти даярдап сотко бергиле, макулбу? Сотко бергиле, анан могулар бүгүн предписание бергиле, ким? Жаныбек Токоевич, предписание бергиле, түтөтпөйсүн, макулбу? Түтөтпөйсүн, башка жака алып пышытсын, болбойт.